Райымбек Матраимов бийликтен кайсы кызматты сураган? Камчыбек Ташиевке генерал-лейтенант чини берилдиби? Өмүрбек Текебаев чоң кызматка дайындалат. Максатбек Ажы Токтомушов чырдуу видео боюнча үн катты. Дастан Сарыкулов азыркы бийлик тили жаңылышып жатат. Айданбек Акматов Жапаров өзү эле мамлекет мүшкүлүнөн обочолонуп алганбы? Райымбек Матраимов бийликтен кайсы кызматты сураган? Белгилүү ырчы Бек Борбиев Райымбек Матраимов тууралуу төмөнгүчө пикирин жазып чыкты. Досумдун көп касиеттерине баа бердим. Биринчиден качкан жок. Качуу мүмкүнчүлүгү шарттуу болсо дагы мунусун ак экенимди далилдейм, күрөшөм дегени деп туйдум. Экинчиси менеджерлик үчүн 2 миллиарддан ашык акча мамлекетке төктү. Кана ошол номер биринчилер 1 тыйын төктүбү? Жок, алар 2-3 жыл олтуруп чыгып кетем, акчам өзүмдө калат деп түрмөдө Сапар Исаковду качырып, качпай жооп берип тергөө менен иштешип жаткан адамды камоо таң калыштуу мага. Өзү биздин бийлик эмне жагат, качып кеткендер демек туура кылып жатыптыр да. Чыгымды төлөсөк деле баары бир камашат деп муну менен кийинки кусам дегендерге качууга себеп бердиңер окшобойбу? Бир жолу досум Атамбаевка кирип мени кызматтан алам деп турасыз, билем, Баткен облусуна губернатор кылып жибериңиз, 6 завод, фабрика курам, бир көп кабаттуу үйлөрдөн турган микрорайон салам. Ар бир ишканада 10-20дан кем эмес жумушчу оруну болот десе, тиги райымдан 10 эсе бай адамыбыз коркуп кетиптир. Эмнеге? Анткени Баткен өнүгүп башка тарап битке минип турса, албетте. Алмазбек Атамбаевка чоң минус, досум герой болуп кетмек. Жакындан кабарым жок, бирок угушума караганда мамлекетке акча төгүү үчүн мал жандыктарга чейин сатыптыр. Негизи акча колдон кири, ден соолук болсун, өзүңдү кара досум. Бул күндөрдө өтөт. Алыскы жылуу дениздин боюнда кайыкта термелип олтурганды тандабай, өз элиңди, жериңди тандап, акыйкатыңды издеп олтурасың. Баарына Кудай бар. Кече митингде бизди чийип ордубузга алып келген досторун көрүнгөн жок, убактылары болбой калышты окшойт деп жазган Бек Борбиев. Эске сала кетсек, коомчулук арасында Райымбек Матраимовду мыкты стратег экени айтылып келет. Булак Назар Ньюс KG. Камчыбек Ташиевке генерал-лейтенант чини берилдиби? УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев генерал-лейтенант аскерлик чинин алды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар күч органдарындагы өздүк булактарына таянып жазды. Андан тышкары УКМКга караштуу коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Бекбосын Абсатаров генерал-майор чини менен сыйланды. Алдын ала маалыматка ылайык, тиешелүү буйрукка кечээ 22 февралда кол коюлган. Булак Назар Ньюс KG. Өмүрбек Текебаев чоң кызматка дайындалат. Атамекен партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаев Кыргыз Республикасынын Бельгиядагы элчиси болуп дайындалат. Бул тууралуу президенттин аппараты билдиргенин жергиликтүү басылмалар жазышууда. Белгилей кетсек, буга чейин бул кызматты Кыргыздын чыган инсаны, дүйнөгө белгилүү жазуучусу Чыңгыз Айтматов ээлеген. Булак Назар Ньюс KG. Максатбек Ажы Токтомушов чырдуу видео боюнча үн катты. Мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушов социалдык тармактарда тараган чуулуу видео боюнча үн катты. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Анда Ажы элди сабырдуулукка чакырып, алдын ала чечим чыгарбоого үндөгөн. Ассалому алейкум рахматуллахи ва баракатуху, кыргыз элим. Сиздерге ушул кайрылууну туура көрдүм. Окуп коесуздар деп ишенем. Буюрса өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн көп нерселерди айтпай келдим. Мына бүгүнкү видео тууралуу бир гана нерсени суранмакмын. Шашылыш чечим чыгарбай, эч кандай ойго келбей туруңуздар. Мен дагы ал видеого комментарий бербей турмакчымын. Себеби бул видеону ар түрдүү кылып кыркып, тескери мааниге ээ кылышыптыр. Элибиздин тынччылыгы үчүн көп нерсеге көз жумуп келгем. Эми биз деле айта турган күн келиптир. Ошондуктан алдын ала адамды каралабай, сын такпай бир аз сабыр кылып туруңуздар. Сураныч. Акыйкат сөзсүз келет. Ошондо анан сөздү да айтабыз, сиздерди да угабыз. Түшүнүп турганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аллах таалам жүзүбүздү жарык кылсын жана жүрөктөрүбүздү ыйманга толтурсун. Жай эс алыңыздар. Сиздерди колдойт деп ишенем деп билдирген ал өзүнүн Instagram баракчасында. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Дастан Сарыкулов азыркы бийлик деле жаңылышып жатат. Мындай пикирди коомдук ишмер, белгилүү саясатчы Дастан Сарыкулов Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Кыргызстан көп жыл мурда туташ саясий кризиске учурап калган. Алар руханий кризис, экономикалык жана социалдык кризис. Бирок акыркы 10 жылдын ичинде бул кризис туңгуюкка батып кеткени 5-6 октябрдагы окуялар тастыктап койду. Улуттук идеология, руханий байлык болсо, саясий адашуулар аз болмок.
тиешелүү мамлекеттик деңгээлге көтөрүлсө мынчалык болбойт эле. Экономикалык социалдык кризис дагы ушундай абалга кептелбейт беле? Учурда экономикалык социалдык кырдаал өтө оор экени баарыбызга маалым. Айрыкча карапайым элге кыйын болду. Мигранттар келип, бирок жумуш менен камсыз болушкан жок. Алар кете албай убара. Ал эми жаңы бийликке элдин үмүтү чоң. Себеби азыркы бийлик көптөгөн убадаларды берип койду. Азыр дагы бир канча убадаларды берип жатат. Ошолорго ишке ашабы? Бул чоң суроо жаратат. Мурдагы бийликтин чабалдыгы дагы ушундай куру сөз болгон. Азыркы бийлик деле жаңылышып жатат. Мисалы айткан сөздү кантип, кандай жол менен ишке ашырат? Ошол суроого келгенде эле булар такалып калат. Анын кесепетинен өлкөдө ар кандай окуялар жаралууда. 30 жылдан бери бийликтин бал тилине ишенип келген элдин көзү ачылды. Эл азыр эч нерсени күтпөй турган абалга келди. Азыркы бийликти дагы эл көп күтпөй турган абалда турушат. Эл кыйналып кетти. Элдин иңсегени жаңылануу өнүгүү эле. Азыр коомчулук 3 айга же 6 айга чейин эле күтөт. Андан ары күтө албайт, деди Дастан Сарыкулов. Айданбек Акматов: Жапаров өз эле мамлекет мүшкүлүнөн обочолонуп алганбы? Жапаров толук обочолонууда, жолукпайт, кабыл албайт, жыйын курбайт, чек арадагы абал боюнча түз тапшырма бербейт. Жада калса Германиядан операция болуп келген Досу Ташиевдин абалын сурап колун кармабады. Мындай пикирин журналист Айданбек Акматов бүгүн 23 февралда өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Жапаров Москвага сапарга даярданууда. Толук бойдон обочолонууга кеткен 15 февралдан бери Жапаров эч кимди кабыл албайт, эч ким менен сүйлөшпөйт, чек арада кырдаал курчуса да унчукпайт, барымтага жарандар алынды десе да көрүнбөйт. Кыскасы, Путиндин көзүн көрүү алдында тазаланып жатат. Сапар өзү 24-25 февралда болуш керек, бирок бир нерсе таң калтырып, түшүнбөстүктү жаратып турат. Путиндин коопсуздугуна, ден соолугуна өтө чоң маани берилет. Ал дүйнөлүк лидердин бири. Ошого жараша коопсуздук жана башка чаралар каралат. Мына ошондой чаралардын бири катары Жапаров жана аны менен Москвага бара турган делегация толук обсервацияга алынды. Ар кандай контакттар же байланыштар токтотулду. Жапаровдун обочолонууда жатышынын көзөмөлдөө үчүн Москвадан 4 дарыгер келгени да айтылууда. Булардын баарын жогорку айтылган пандемия шартында Путиндин ден соолугуна кам көрүү деп түшүнсөк болгудай. Бирок кече күнү 22 февралда Сочиде Путин Лукашенкону кабыл алды. Лыжа тептирди, 6 сааттап сүйлөшүү өткөрдү. Ушул Лукашенко да Путинге жолугушуу алдында 10 күндөп же жумалап обочолонууда бекен. Лукашенконун күн тартибин карасак, андай эмес экен. Маселен, 16 февралда Лукашенко Минскиде мотовелозавод боюнча жыйын өткөрүп, тийиштүү жетекчилерди дүйнөлүк атандаштыкка туруштук бергидей велосипед, мотоциклдерди чыгарасыңар деп зиркилдетип жатты. 18 февралда Григорий Рапотаны кабыл алып, орден тапшырды. Путин менен жолугушууга жөнөр алдында 19 февралда Лукашенко Куполёк театрынын артисттерин кабыл алып, маданият менен алпурушту. Жапаров толук обочолонууда, жолукпайт, кабыл албайт, жыйын курбайт, чек арадагы абал боюнча түз тапшырма бербейт. Жада калса Германиядан операция болуп келген Досу Ташиевдин абалын сурап колун кармабады. Бул эмне? Россия тараптан Жапаровго киргизилген жеке режимби же Жапаров өз эле мамлекет мүшкүлүнөн обочолонуп алганбы? Коронавирус Кыргызстанда эле эмес, бүтүндөй дүйнөдө, анын ичинде Беларусь, Россияда да жүрөт го деп суроо салган ал. Булак Назар News KG. Баса, Шундук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.